Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде коронавирус илдетинен 6 адам көз жумду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова кабарлады. Бишкек шаарынан 3 бейтап, Ысык Көл облусу боюнча 1, Жалал Абад облусу боюнча 1, Баткен облусу 1 коронавирустан кайтыш болгондордун жалпы саны муну менен 1474 кишиге жетти. Ошондой эле 10 августка карата өлкөдө коронавирустун жаңы 258 учуру катталды. Бул көрсөткүч аймактар боюнча төмөнгүдөй бөлүнөт. Бишкек шаары боюнча 84, Ош 24, Чүй облусу 17, Ош облусу 25, Талас облусу 5, Нарын облусу 10, Ысык Көл облусу 21, Жалал Абад облусу 37, Баткен облусу 35 жаңы учур катталды. Өлкөдө коронавирус катталгандардын жалпы саны 40.177 түздү. Ошол эле учурда акыркы 1 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 407 бейтап сакайды. Коронавирустан айыккандардын жалпы саны 32.229 жетти. Ысык Көлдө жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болду деп кабарлайт өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, балыкчы Чолпон ата Каракол унаа жолунун 29-чакырымында Хундай Саната жана КамАЗ унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 2 киши каза болуп, бирөө жаракат алган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын сөөгүн унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жаранды тез жардам кызматы Чолпон ата шаардык ооруканага алып кеткен. Ал эми Бишкекте көчөдөгү жаранга бычак менен кол салган шектүү кармалды деп билдирет Милициянын кайгуул кызматынын басма сөз кызматы. 8 августта болжол менен саат 22:40 чамасында Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө 102 кызматына Рыскулов менен Заводской көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз жаран колунда бычагы менен адамдарды кубалап жүрөт деген маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке ошол замат милициянын кайгуул кызматкерлери барып маалыматты тактаганда 1971-жылы туулган жаран бычактан жаракат алып, тез жардам кызматы менен ооруканага кеткени белгилүү болгон. Көрүлгөн ыкчам аракеттердин натыйжасында милициянын кайгуул кызматкерлери тарабынан кылмыштын изи суу электе кылмышка шектүү катары 1992-жылы туулган жаран кармалып, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Бул факты боюнча ден соолукка оор зыян келтирүү беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Узарбек Жылкыбаев өз каалоосу менен арыз жазып, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Тиешелүү чечимге премьер-министр Кубатбек Боронов кол койду. Башка чечим менен өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Юсупов облус жетекчинин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Маалыматка караганда, Жылкыбаев кызматтан кетиши анын алдыдагы парламенттик шайлоого катыша турганы менен байланыштуу. Президент Сооронбай Жээнбеков башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык чет өлкөнүн жарандыгы бар мекенде иштеген расмий макама берилет. Аларга тарыхый мекенине визасыз кирип чыгуу, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина кызматкерлеринин кызматын колдонууга шарт түзүлөт. Мындай макамды далилдөө үчүн мекен карт деген мамлекеттик документ 10 жылга берилет. Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кытайдын жарандыгын алган кыргызстандыктарга бул мыйзам иштебейт. Ленин чокусундагы таштандыларды тазалоо боюнча акция башталды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлайт. Акция министрлигине караштуу туризм департаменти тарабынан демилгеленип, Швейцария өкмөтүнүн Европа биримдиги Кыргызстан, Агахан фонду жана Прондун каржылык колдоосунда өтүүдө. Ал 25 августка чейин уланат. Донорлор тарабынан иш-чарага $17,620 бөлүнгөн. Бул каражат альпинист гидтерди тамактандырууга, жатаканасына жана алардын кызмат акысын төлөөгө, чогултулган таштандыларды Ленин чокусунан Дароот Коргон айылында таштанды полигонуна чыгарууга жана башка керектүү жабдыктарга жумшалат. 2018-19 жылдары Кыргызстандын альпинисттик клубунун Непьер Эдинбург университети менен биргеликте өткөрүлгөн изилдөөлөрүнө ылайык, Ленин чокусунда экологиялык кырдаал начар экени аныкталган.